Bardığından kavardarmın. Bardığından. 3,5 yıl türmöde jattım. 3,5 yıldan şu sırtta emne olup atat bardığından kavardarmın. Keçöden başlap bolgon okuyany tüz efirden görüp jattım. Bardığım bilen em al jönündө süйлöbөй koyolu. Bugün vaktыбыз dar. Өлkөdө акыбал оор. Бүт бардык жактарда уже бийликтерди басып алып, каракчылык менен жол менен кетип атат. Бул жолго барбайлык. Азыр мен сиздерден суранарым, түз эфирден же ушул туган уруктар аркылуу угуп аткан болсо, мен депутаттарды парламенттин депутаттарын бүгүнкү бардыгыңарды бир жерге чогулушуңарды мен суранамын. Өкмөт үйүнө чогулуңуздар. Улуп туруңуздар. Мындайда туура түшүнгүлө, бардыгы мыйзамдуу жол менен кетишибиз керек. Эгерде азыр бирөө барып МВДны басып алып, бирөө барып ККМБны, бирөө барып дагы бир министрликти басып алсак, бизди кошуна өлкөлөр, Европа, Америка жана башка кошуна өлкөлөрдүн баары признавать этпейт. Мыйзамсыз болуп калат. Мени эгерде уксаңар, мага макул болсоңор, биринчи очередь мыйзамдаштыралы. Бул мыйзамдаштыруу жолу депутаттардын колунда. Премьер-министр, ИО президента деп туруп буларды бекитип бериш булардын колунда. Эми депутаттарды коркпой, үркпөй, өкмөт үйүнө келип беришин сураныңыздар. 61 депутат керек болот. Бир дагы депутатка жогорку кеңештин депутаттары. Эми токтоп турбайсыңар. Каяктагы? Старый парламент бар азыр бар. Мен суранам, спикер Дастан Жумабеков баш болгон депутаттар келип бергиле. Сиздерден угуп турсаңыз, сиздерден урматтуу эл журт, сиздерден сураныч. Депутатыбы, спикерибы бирөөнүн чекесине чертпеңиздер. Анткени коркуп келбей койсо, бүгүнкү бардак бир күн эмес, 5 күн, 10 күн, 15 күн улана берет. 2010 жылы, 2010 жылы башыбыздан өткөргөнбүз муну. 2010 жылда мына ушинтип ар кайсыны басып алып, 14 убактылуу өкмөттүн мүчөсү келип алып, 14 жака чоюп мамлекетти. Бүгүн мына жок болуп баратат. Биз ошолордун катасын кайталабайлы. Биз тарыхтан сабак алалы. Ошон үчүн бүгүн барып МВДны, СМБны, прокуратураны басып алгандарды мен сиздерге кайрыламын. Легитимдүү жолго түшөлү. Эгерде башчылар, министр, губернатор, аким, айыл өкмөттөр коркулду, элди көрдүк, кууп чыгып атты, сабады, башка кылды. Биринчи лицолор кетсин, өзүнүн жүзү эгерде чыдаса, бети совиси болсо өзүлөрү эле кетсин, биринчи лицолор. Замдары калып иштесин. Могу бүгүнкү система 2 айга чейин иштеп туруш керек. Анткени 2 айдан кийин жаңы система киргизебиз. 2 ай. Андан ашпайбыз. Биз 10 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл күтпөйбүз. Реформаны биз 2 айдын ичинде бардыгын айтайын. Азыр угуп туруңуздар. Бардыгын айтайын. 2 айдын ичинде жаңы баш мыйзам кабыл алабыз. Жаңы баш мыйзам. Жаңы баш мыйзамдын негизинде бир мандаттуу парламент болот. Парламенттин санын сиздер эл менен кеңешебиз. Эң көп болсо 2005 жылкы бир мандаттуу округду калтырабыз. Анткени баягы чийилген округдар даяр 75 болчу. Эгерде жок азайтыш керек болсо, дагы бир 55ке чейин түшүрөбүз. Азыр туруп тургула. Эми аягына чейин уккулачы, мен айтып берейин сиздерге. Андан кийин премьер-министр деген жок болот. Өкмөт, президент өзүнчө 2 институт жок болот дагы, бир гана президенттин институту болот. Президент өзү башкарат, парламент бир мандаттуу болот. 3 айдан кийин, 2 айдан кийин деп атабыз, балким плюс-минус 2,5-3 айга созулуп кетиши мүмкүн. Парламенттик дагы бир мандаттуу округдан, президенттик да шайлоону өткөрөбүз. Кимди кааласаңар ошону шайлап алыңар, анан система, курултай системасын киргизебиз. Бул деген сөз. Угуп тургула, аягына чейин угуп койгула. Урматтуу эл журт, мынакей, ушунча мага ишенип, ушунча эл топтолуп, мени ушул жерге чакырып атканыңыздан кийин ишеним көрсөтүп, маган да угуп койгула. Мен айтканды кылгыла. Мен туура эмес жолго үндөбөйм, туура эмес жолго сүйрөп кетпейм силерди. Только туура жол менен алып кетем.